Мен атым Абдурахманов Данияр Абдурасулович. 1985-жылы туылгам. Мектепти бүтүп эле Россияга кеткем 2003-жылы. Көп жүк көтөрүп жүргөнбүз, грузчик болуш деп. Мен путумду дагы оорутуп алгам. Жан баш сөөгүдөн келип операция кылдыргам. $3000 турат. Эндопротез, жан баш эндопротез койдургам. 3 балам бар. Өзүм квартиранын бирөөдө үйдө турам. Өзүм үй салып элекпин. Фундамент куюп, кирпич төктүрүп койгом эми. Жумуш жок, айылда 1 жыл жаттым. Андан кийин ушул мом менен байланыш болуп калып, айыл өкмөттөн компьютер, 2 принтер, 1 цветной, 1 3 в 1 алып берди. Катери заправка кылганга баягындай пылесос, отверткаларын алып берди, ошолор менен азыр өзүм оор жумушка жарабай калгам. Ушул компьютер менен эле сүрөт чыгарып, катери заправка кылып, копия кылып, элге кызмат көрсөтүп, айыл өкмөт кеңсесиде. Биздин айыл өкмөттөн дагы 3000ге чукул миграцияда жүргөндөр болгон. Бул мом тарабынан каржыланган проект менен иштегенде швейный баягы машинка алып берген, компьютер алып берген. Дагы бир бала бар дагы. Ал дагы чолок болуп келген экен жаш элек айылында. Сушилкаларды алып берген. Анан кызмат баягы аппараттарды алып берген. Сварочный аппарат, өнөрлөргө карап ошолорду алып берген. 20га жакын адамга жардам берген. Күнүмдүк турмушка бир аз болсо дагы киреше киргизип турат, жакшы. Момдун көрсөткөн жардамы менен келечекке үмүтүм артып дагы. Ишимди таап алгандан кийин көчөгө чыгып ата катары балдарыңа кичине бирдемке таап келет экенсиң. 2-3 ай болуп калды. Аялым дагы мектепте англис тилде мугалим. Экөөбүз акчаларыбызды чогултуп отуруп, быйыл мына машина алып алдым. Анда дагы коомго аралашып, өзүнүн жумушуна кызыгып, күнүгө өзүнүн планы бар, жумушу бар дегендей элге аралашып, материалды көзгөрүп, материалдык эмес биринчиден толукталды. Жумуш орду табылгандан кийин бир аз болсо дагы бир тепкичке көтөрүлдү да. Момго рахмат, ыраазычылык билдирем. Момдун кызматкерлерге бардыгы ыраазычылык билдирем. Айыл өкмөткө рахмат бардыгыга. Ушунчалык жардам бериштилер. Мен кыйналып турган учурумда келечекке үмүтүмө үмүт коşуштулар.